Мынтип көз жашын төккөн Ширин Пазылованын өмүрү 5 жылдан бери төшөккө байланган. Буга чейин ал коомчулуктун жардамына муктаждыгын айтып, Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасаган. Материал Регион телеканалынан чыгарылган соң УКМКнын төрагасы 50 миңге жакын акча жана тамак ашына жардам көрсөткөн эле. Кубанычым койнума атпай, азыр эмне деп сүйлөшүмдү билбей жатам. Унчалык болот деп бирөө ойлободум эле. Рахмат Камчыбек Ташиевке. Өмүрү узун болсун, оорубасын. Үй бүлөсү менен, бала чакасы менен тынч болсун. Базарда бар жогун көчүрүп келген окшойт иштери. Эмнерге бар жок жайнатып коюп. Бирок Пазылованын кубанычы узакка барган жок. Көп өтпөй Шириндин үй бүлөсү коркутууларга кабылып, дарыланууга топтогон акчалар максатсыз пайдаланылып кеткен. Мен сиздерден жардам сурап, сакаяйын деп, ушинсе көрө албастык кылып, ошо Камчакка берген акчага чейин алып, леченияга деген черелерим чоңоюп кетти. Дары койбой. Пазыловалар жашап жаткан бул үй 30 жылдан бери талашта. Туракчайдын документтери атасынын бир туугандарында. Алар үйдү бошоткула деп коркутуп, жаңжал ушул күнгө чейин токтобой келет. Ошо Сагынбаевдер үйдүн айланышып кол салып ушинтип атат да, бизгечи тынчтык бербей. Ар миссиялар келет, ар кыл адамдар келет бизгечи. Ар кыл адамдар келип, ар кыл адамдарды жөнөтөт бизге. Алкашы деле келет, Түрөмсүгү деле келет, башкасы деле келет. Бул Нуржакан ошо Сагынбаеванын Адылдын кылып аткан иштери да. Балдарымды тынч койбойт, аркасынан милиция салат, коркутуп үркүтүүлөр болот. Ушундай болуп атат. Үйдүн документин бербей атат. Сурасак жок дейт, паланда түкүндө дейт. Ушу үйдүн айынан болгон жаңдал болуп атат да ушу. Балдарыма кол салып ушинтип атат. Биз эми атабыздын үйү, бул Калмырза, Эшмырза, кайнатамдын үйү, чалымын үйү, 5 балам бар мындан. Мен каяка барам мен? Бул үйдөн эч кандай чыгып кетпейбиз биз. Ден соолугун дарылатууга акча таппай турганда Ширин эми абакта жаткан инисине акча которууга мажбур болуп жатканын билдирди. Ыйлайт, апа, единица салып кой, 2000 сал, 1000 сом сал деп ошентип бизди ошентип ыйлайт. Балама боорат, ушул инвалид кызымдын акчалары бүт ошо единицага кетти. Мына азыр дарыга акча жок, жаралары көбөйүп кетти. Кечкурун ана кошуналарым ана продуктыларды көтөрүп беришти, аналардычы бизге кыйналганыбызды көрүп боорасы. Бул менин колумдагы Ширин эженин телефону. Иниси ошол абакка түшкөндүн эртеси күнүнөн баштап WhatsApp аркылуу кайрылып, ар түрлүү номерлерди берип, ошол адамдарга 1000 сомдон, 500 сомдон акча которуп кой деген гана сөзүн айткан. Бирок эмне себептен коркутуулар болуп жаткандыгы боюнча эч кандай маалымат берген эмес. Анан бул жерде ошол видео аркылуу чалгандары бардыгы сакталып калган. Анан мен азыр көрсөтүп кетейин, колумдагы мынакей чектер дагы. Бул жерде биринде 800 сом, 500 сомдон дагы ошол терминал аркылуу которгондору сакталып турат. Жалпысынан ушул күнгө чейин 10 миңге жакын акча которулган. Айыпталып жаткан Гүлжигит Алманбет уулу 23 уруулукка шектелип сот иштери башталган. Ага милиция кызматкерлери тарабынан кысым жана негизсиз айып коюлуп жатат деген суроолорго Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан мындайча жооп болду. Кармалган учурда бул өзүнүн күнөөлөрүнүн баардыгын мойнуна алган, тиешелүү көрсөтмөлөрдү берип, түшүнүк каттарды жазып берген. Тергөө иштерине ошол баардык мойнуна алган түшүнүк каттары кошо тиркелип, соттук кароого жөнөтүлдү. Кыйноолорго кабылды деген сөзүндө мен төмөндөгүдөй жооп бермекмин. Эгерде чындап эле кыйноолорго кабылган болсо, эгер милиция кызматкерлерине кандайдыр бир нааразычылыктары бар болсо, бул жарандын туугандары иликтөө иретинде, текшерүү иретинде көзөмөл органдарына, прокуратурага берсе болот. Ошол эле Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматына берсе болот. Тиешелүү текшерүүлөрдөн кийин эгерде чындап эле Ош шаардык ички башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кемчиликтер кеткен болсо, ошо зордук зомбулук алган болсо, анда тиешелүү жазаларын алышат. Биз ошондой сунуш берет элек. Маалыматтарга караганда Алманбет уулу буга чейин да каракчылык боюнча соттолуп чыккандыгы айтылды. Ал бир тууган инисин дагы кылмыштуулукка тартып жүргөнү аныкталган. Асель Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, Регион, Ош шаары.